Бала кезден кино тартууга кызыккан Геннадий Базаров мектепти бүтөрү менен тасма тартуу жаатында тажрыйбасы жок болгондугуна карабай, Кыргыз фильм киностудиясында 2 жылда иштеген. Кийинчерээк Москвадан билим алып жүргөндө Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзүнө илинип, ал өзүнүн Саманчынын жолу повести боюнча тасма тартууну 23 жаштагы Геннадийге ишенип тапшырган. Ошентип Залкар калемгердин сунушу менен дипломдук иши болгон биринчи тасмасы 1967 жылы көрүүчүлөргө сунушталып, чоң киного ийгиликтүү кадам таштаган. Бактылуумун дейм да, анткени ушу Гена менен Геннадий Садырович Базаров менен үзөңгүлөш болуп, курдаш болуп, дос болуп, кесиптеш болуп, бир топ фильмдерди чогуу иштедик да. Бир институтту бүттүк, Москвада Бүткүл Союздук кинематография институтунда, бир учурда. Экөөбүз туулган жылыбызда бир. Айларыбызда мен апрелде төрөлсөм, ал болсо майда төрөлгөндө, айырмасы 2 жума эле. Киного болгон эмгек жолу ачылып, көптөгөн кыргыз фильмдерин тартып, 60 жылдан ашык тасма жаратуу менен алектенген. Геннадий Базаровдун ысымы 60-70 жылдары кыргыз киносунун керемети доорундагы белгилүү тасмалар менен тыгыз байланышта. Төлөмүш Океев, Мелис Обукеев, Болот Шамшиев өңдүү атактуу кинорежиссерлор менен катар жылдызы жанган. Биринчи ошо Кызыл алма, Чыңгыз агайдын ошо аңгемеси боюнча тартылган Төлөмүш Океев деген биздин Залкар режиссерубуз. Мен бир чети бактылуумун ушундай чоң сүрөткөрлөр менен, инсандар менен, режиссерлор менен иштешкениме да. Ошо кинону да тартып калганда ошондой сезимдерди жашап өткөнүңө өзүңчө бактылуу болуп, бир кандайдыр бир бакытка бөлөнүп, ырахат алып, ишиңден ырахат алып, бул менимче бул аябай чоң нерсе. Геннадий Базаров өмүрүнүн акыркы жылдары жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болуп, тилекке каршы аны алууга ден соолугуна байланыштуу бара алган эмес. Сыйлыкты үйүнө келип мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов тапшырган. Үй бүлөлүү 2 кыздын атасы болгон. Жубайынын айтымында өмүр жолун чыгармачылыкка арнаган. На первом месте эта работа была. Ал биринчи орунга өзүнүн жумушун койду. Үйдө аз убакыт болчу. Көп учурда жумушта, кинодо, съемкада, чыгармачыл адамдар менен жолугушууларда жүрдү. Кыздары да чыгармачылыгын баалап, баарыбыз аны түшүнүп, анын жумушуна шарт түзүп берчүбүз. Кинематографтар арасында башкалардан өзгөчө айырмаланып турган Төлөмүш Океев, Мелис Обукеев, Болот Шамшиевдин катарында Геннадий Базаров да бар экени сүрөткерлер өздөрү белгилешет. Базаровдун тасма талаасында калтырып кеткен мурастары кыргыз киносунун өзөгүн түзөт. Элиза Нурматова, Азамат Кадыр Токтоев, Ала Тоо 24.